Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Матисаков мектебинин өкүлү Жыпаркүл Исабаеванын Ак туяк аңгемеси. Кулун акырын кишенеп, айлана тегерекке кулак түрдү. Жооп болгон жок. Ошондо гана жалгыз калганын түшүнгөндөй ордунан так секирип тура калды. Бирок ошол коркунуч арасында ал бир нерсени сезди. Бу жолу аны туяктары ишеничтүү көтөрүп турду. Аңгыча бет маңдайынан бир нерсе сирек этип көрүнө калып, Саматта көздөн кайын болуп кетти. Коркконунан алдагайда үркүп барып токтоду. Бирок Кашкулак мунун өзүнүн коркуп кеткенин ал каяктан билсин. Так төбөдөн күн күркүрөп, асмандын бети каршы терши тилинип кеткендей болду. Саматтын ортосунда айлана караңгыланып, мөңгүлүү чоку тараптан келген ызгаар кичинекей кулундун денесин чыйрыктырып, билинер билинбес сербейген жал көкүлүн уйгу-туйгу дирилдетип, көп өтпөй эле ырылдаган шамалга айланып, кулунду ары бери түрткүлөй баштады. Канчалык ордунда бекем турууга тырышканы менен шамалдын күчүнө туруштук бере албай, эми өзү да анын агымы менен дегдеңдеп чуркап жөнөдү. Ызадан бекен же корккон үчүнбү, улам барган сайын болгон күчүн үрөп, чындап эле арышын кенен таштай баштады. Анын үстүнө ал тоолдой чуркап келе жаткандыктан өзүнө өзү тим эле учуп келе жаткандай сезилип, бара-бара булага жагып баратты. А бирок анын минтип учушу көпкө созулган жок. Аяктары талып, өзүнөн өзү эле демигип барып токтоду. Аркасынан кубалап келаткан шамал дагы тынчып, алдагайда тоолордун арасында калып калгандай сезилди. Анткени ал эчак эле бийиктен түшүп, чакан конушка келип токтогон. Күн кайрада күркүрөп, чагылгандар чартылдады. Жаңы жерге денеси, кулагы, көзү үйүр ала баштаган сайын тердин абалап үргөнү сээлдеп, айдарым жел менен кошо сүттүн леби келип, курсак ачканын сезди. Кулун боз үйдү, адамдарды, иттерди биринчи көрүш эле. Үйдүн кожойкеси мешке алуулантып от жагып алып, нан бышырып, бир топ балдар кыздар үй мүйүз тарта отуруп алып, ойноп жатышкан. Кулунга баарынан дагы желе жакты. Андагы кыркаар тарта тизилишкен кулундарды, анан да бири-бирин кашап турган бейлерди карады. Эмне экен деди оюнда. Чоочу болсо эмне экен, курсагым тойсо болду да. Кадамын тез-тез тыпылдатып, желени көздөй келатты. Бирок ал жакындап келгенде баары аны чоо чуркай карашты. Бейлердин бири башын силкилдете, түз эле аны карай басты. Анын сүрүнөн коркуп кеткен кулундун денеси калтырап, артына кетенчиктеди. Бирок бат эле жетип келген бие аны алыстан эле чыттап көрүп, анан так желкесинен тиштөөчүдөй комдоно берди эле, кулун ойт берип, турган жеринен алдагайда ыргып секирип кетти. Аңгыча ары жактан тарт деген үндөр угулуп, ошондо гана ачылуу бие артына кайтып кетти. Чоочун кулунду баятан байкап, акмалап турган балдар иштин чоо жайын түшүнө коюп, арачага келген эле бул. Кулун бир топ жерге чейин дикилдеп качып барып, кайра эле желе жакты үмүттүү карап турду. Кызыгы жанагы биенин ачуусу көпкө чейин тарабай, ал тарапка улам карай берди. Апа, тиги кайсы кулун деди, аңгыча өзүнөн көз албай карап турган бала. Адашып калса керек деди апасы. Эмнеге адашат? Уктап калса керек. Байкуш, эми аны карышкыр жеп кетпесе экен? Алыс кетсе жеп кетиши мүмкүн. Энесин карышкыр жеп кеткен го. Болбосо баласын таштабайт болчу. Кеп каралашты чоңураак бала. Кичирээк бала эми түз эле кулунду карай басты. Кулун болсо ал жакындаган сайын артка кетенчиктей баштады. Коркуп жатасыңбы деди бала да токтой калып. Коркпо, мен эчтеке кылбайм, жөн эле. Тегил короого алып барып киргизип коеюн дегем. Колу менен койгороо жакты жаңсады. Антпесем сени карышкырлар жеп кетет го, же бейлер тиштейт. Көрдүң го өзүң деле. Ал эч нерсе эмес, айгыр келсе жаман. Ал сен эмес, байкем минип кеткен атты көрдүңбү? Ош атты могу жеринен деп өзүнүн кежигесин көрсөттү. Тиштеп ыргытат.
Сен аябай сулуу экенсиң, көздөрүң капкара, кирпиктериң узун, 4 аягың болсо аппак. Билдим, сенин атың Ак Туяк турбайбы? Анткени жылкылардын аты ушундай да. Биздин бир бээнин аты Ак Кашка, анткени маңдайында ак кашкасы бар. Жанагы сени кубалаган бээ, ала бээ, дагы бири көк бээ, айгыр аты Алтын Көкүл. Менин атым Нурел. Аңгыча ары жактан апасы кыйкырды. Нурел, койлорду карап келчи балам, кошулуп кетпесин. Азыр Нурел Ак Туякты кыялбай жаткандай улам кайра кылчактап карап, кокту тарапка тызылдап чуркап кетти. Ак Туяк саамга жалгызсырай түшүп, эки көзү эси дарты кайра желе жака бурулду. Аңгыча Нурелдин байкеси «Желеге!» деп кыйкырып, күтүрөтүп бээлерди айдап келди. Түпүлдөп келаткан жылкыларды Ак Туяк өз үйүрүнө окшоттубу, кайра-кайра кишенеп жиберди. Бирок анын кишенегенин эч ким деле уккан жок. Ким кимиси желеге жетип, өз балдарын жыттагылап, жону баштарын кашып, эркелетип жатышты. Ак Туяк ого бетер кусаланып кетти. Үйдүн кожойкеси чака көтөрүп, бала бакырасы менен желени карай басты. Ак Туяктын таң калганы, аял улам бир бээге сыңар тизелеп отура калып, чакасына шартылдата сүт саап, ан сайын ынак сүттүн жыты кулундун сагынычын ырбатып баратты. Бул убакта Нурелдин эси дартынын баары Ак Туяк болуп, кырылдый тызылдап чуркап келаткан. Бир убакта аркы коктуда уттуп жүргөн жылкыларды көрүп токтоп калды. Балким булар Ак Туяктын үйүрү эмеспи? Деди оюнда. Ошолорго, анткени бул арада башка үйүр жок. Нурел эми үйдү карай эмес, кийинки коктуну көздөй бет алды. Кою калып калганбы деп, күбүрөнгөн атасы уулу кеткен тарапка дүрбү салды. Бир убакта бала колоттун ичинен сербеңдеп чыга калды дагы, бат эле чоочун үйүргө жетип, бейгапар оттогон жылкыларды үркүтүп, бери кайрый баштады. «Эй, тигил бала соо эмес коя? Чоочун үйүрдү эмне үркүтүп жатат?» деп, атасы анын жоругуна таң калды. Билдим, тигил кулун, ошолордуку турбайбы?» деди кыз. «Кайсы кулун?» Жаңы эле бир жактан келген атасы анан кептин чоо жайын укту. Бирок кызыгы анан башталды. Ак Туяк кайра-кайра кишенеп келаткан үйүрдү көздөй чуркады. «Тапты» дешти, аны көргөндөр дагы алакандарын чапкылап. «Тапты энесин». «Нурел азамат экен, деди Нурайым бөбөгүнө ыраазы болуп. Бирок чоочун үйүрдүн бээлери ыйлап келаткан кичинекей кулунга кайдыгер карашты. Салкын мамиледен деми суу түшкөн Ак Туяк дагы жетип жетпей токтоп калды. «Бас үйгө», деди Мирстан байкеси Нурелге. Бир аздан кийин табышып алышат. Айткандай эле бир убакта үйүрдүн ичинен бир бээ бөлүнүп Ак Туякка келди дагы жыттап туруп, имериле калып тээп жиберди. Нурел бакырып ыйлап кулунду карай чуркады. Чоочун үйүр кырдашып кетти. «Эмне үчүн баары эле аны жаман көрүп жатышат?» деди Нурел. «Анткени ал башка үйүрдүн кулуну да». Байкеси ушинтип жооп берди. «Башка үйүрдүк болсо эмне болот эле? Кошуп ала беришпейби?» Ушул убакта Карагер бээ Ак Туякты карай келатты. Балдар дагы эмне болуп кетет дегендей сестене калышты. Ак Туяк да качмак болуп мүдүрүлүп жыгылды. Карагер бээ кулунду аягандай акырын окуранып, жыттагылап койду. Ошондо гана балдарга Ак Туякка дагы жан киргендей боло түштү. «Омей, Карагер Ак Туякты жакшы көрүп жатат» дешти балдар. «Бала кылып алса экен, Айткандай эле Карагер бээ бир топ күн мурун эле бала салып койгон болчу. Кечинде кулундар желеден бошотулуп, энелери менен кетишет. Ушул күнү дагы үйүрдүн бээлери кулундарын ээрчитип, тоо этектеп калган. Баарынын соңунда бараткан Карагер бир убакта кайра кайтып түз эле Ак Туякка келди да окуранып, «Жүрү биз менен» дегендей болду. Ордунан козголбой шөмтүрөп турган кулунду анан тумшугу менен түрткүлөп жатып, акыры ээрчитип кетти. Ошол таңдын атышы кыйын болду. Балдар Ак Туяк менен Карагер тууралуу сүйлөшүп жатып укташты. Түгүл Нурел эртең менен ойгоно калып эле, «Мен Ак Туякты түш көрдүм. Түшүмдө өзүнүн энеси экөө алыс-алыс чуркап баратышыптыр» деди. Айткандай эле ошол күнү бир кызык окуя болду. Таң эрте аттанып кеткен атасы бир убакта «Желеге» деп айгай салып, жылкыларды күтүрөтүп айдап келди.
Ушуну эле күтүп тургандай балдардын баары сыртка атып чыгышты. Ак туяк деп кыйкырып жиберди аңгыча Нурел. Ак туяк? Кана деп балдар ал көрсөткөн тарапка карашты. Тигине карагердин жанында келатат. Балдар так секирип кубанып жатышты. Кызыктын баары анан чак түштө башталды. Жакын эле жерден аттардын дүбүртү, чоочун айгырдын азнаганы угулуп, иттер абалап үрүп, баары жабыла сыртка чыгышты. Көргөнүңдөн көрө элегиң көп. Кырылдый куйрук жалын сапырылтып, чакчаңдап катуу келаткан чоочун айгыры менен бээ түз эле булардын үйүрүн аралап кирип келди. Алтын көкүл айгырдын жакын арада жок экени жакшы болду. Желеден бир аз алысыраак карагердин жанында турган ак туяк да алданияны сезгендей адатынча кишенеп жиберди. Күйүккөндөн таноолору дердеңдеген экөө кулунга жетип ортолоруна алышты. Атүгүл ак туяк курсагын тойгузуп алгыча айгыры эне баланы айланып тегеренип турду дагы көп өтпөй эле үчөө келген жактарын көздөй жай баракат ээрчишип кетип баратышты. Кубангандан бекен же өтө жакын сезип алышкан досунун кетип баратканына иштери оорудубу? Балдар кыздар унчукпай ыйлап узата карап турушту. Атүгүл карагер бие дагы экинчи жолу баласын жоготкондой жер чапчып катуу бир окуранып алды. Сиздер Мачисаков мектебинин өкүлү Чепаркүл Исабаеванын Ак туяк аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.